Саламатсыздарбы, урматтуу коллегалар, урматтуу Алмаз Акымжанович. Менде бир эки маселе бар болчу. Бул жана мамлекеттин башкы байлыгы бул эл болуп эсептелинет. Өзүңүздөр билесиздер, акыркы жылдары жаштар арасында, айрыкча кыз келиндер арасында электрондук тамеки чеккендер өтө көбөйдү да. Анан кийин ушул боюнча бул электрондук тамеки Кытайдан келет экен. Анан курамына кандай нерсе бар экенин эч ким билбейт. Белгисиз бир суюктуктарды куюлган экен, мындай зыяндуу заттарды азыртан көзөмөлдөө алышыбыз керек. Бул азыр ар бир кыз келиндер көбөйүп кетти да арасындачы. Ушуну биз алдын алышыбыз керек. Бизди саламат сактоо министрлиги десе эле бул жанагы ооруну сакайтуу үчүн гана деп билбешибиз керек да. Биз ооруну алдын алышыбыз керек. Эгерде эртең бүрсү күнү бизде массалык оору пайда болуп калган болсо, анда дагы өтө өкүнүчтүү болуп калышы мүмкүн. Анын үчүн биз мамлекеттик деңгээлде карашыбыз керек дагы. Саламат сактоо министрлиги, МВД, билим берүү министрлиги жана улуттук телерадио компаниясынын менен биргеликте түшүндүрүү иштерини же болбосо тарбиялык роликтерди чыгарыш керек. Анан кийин депутаттарыбызды да чакырып кетет элем, ушул боюнча бир мыйзам даярдасак, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушул чогуу бардыгыбыз кеңешип туруп бир мыйзам даярдап, ушуну бир тыюу салсак деген ойдомун. Дагы бир маселе, ушул эле маселеге дагы кошулуп кете тургандай, бул акыркы жылдары ушу дагы бул деле ушу кыз келиндер арасында болду да. Аптечный наркотик болуп атат да. Аптечный наркотик деп коет экен. Бул жанагы лирика, анан кийин тропикамид деген дарыларды. Буларды рецептиси жок эле ала берет экен. Врачтын эч кандай эмеси жок эле, рецепти жок элечи. Аптекаларда кеңири пайдаланат экен. Буну бардыгы жанагы мурдуна куюшуп, же болсо жытташып, ушу жанагы наркотикалык негизде кабыл алышат экен да, биздин жаштарыбыз. Ошонго менин сунушум, саламат сактоо министрлиги ушуну кандай зыяндыгы бар, кандай бизге ушул дарылар керек, муктаждыгы бар. Муктаждыгы жок болгон болсо, же болбосо муктаждыгы болгон болсо дагы рецепт менен бере турган кылып туруп бир белгилеп коелу ушуну. Ушуну эске алып коюңуздар, Рахмат.